Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу сүйүктүү биздин окуучулар. Сиздер менен мен Нарын областына караштуу Актала районунун Муса Баятов атындагы орто мектебинин география мугалими Эмилбек уулу Сүйүнбек болмокчумун. Бүгүнкү сабак 7-класстар үчүн даярдалган. Андыктан 7-класстын окуучуларын сабакка даярданып, окуу куралдарын толук камсыздап, бүгүнкү биздин сабакка китеп, дептерлерин, ручка карандаштарын, жумушчу тетрадь жана контур картасын, циркуль толук даяр болуп, керектүү жерлерин жазып отурабыз. Демек, даяр болсок, биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы Евразия материгинин физикалык, географиялык абалы. Евразия бул жер шарындагы 6 материктин эң чоңу, анда биз жашап турабыз. Демек, балдар, биз сабакты баштаардан мурда силер менен чогуу дайыма сабактын максатын коюп алабыз. Сабактын максаты, тактап айтканда, сабактын жүрүшү. Биринчи биз Евразия материгинин физикалык, географиялык абалы жөнүндө билебиз. Евразия материгин чулгаган арал, деңиз, кысыктар, булуң буйткаларын аныктап, океандарды билет экенбиз. Климаттык алкактар, жаратылыш зоналарын аныктап, картага контур картоо менен иштөөгө үйрөнөбүз. Демек, балдар, Евразия материги буга чейин сиздерге маалым. Евразия материги кургактыктын 1/3 бөлүгүн ээлейт. Аянты 54 миллион километр квадрат. Биз аянтты S менен белгилеп алабыз. Биз буга чейин Африка, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Антарктида, Австралия материктерин өткөнбүз. Африка менен Түндүк Американы кошкондо жалпы 54 миллион километр квадрат Евразия материги келип чыгат экен, балдар. Демек, ушул 6 материктин эң чоңу биз жашап турган Евразия материги болуп эсептелинет экен. Аралдары менен кошо 4,5 шарда жайгашкан. Мен силерге картанын кесиндиси аркылуу көрсөтүп жатам. Бул материк чоң материк болуп эсептелингендиктен жаратылыш зоналарынын баардыгы Евразия материгинде кездешет. 7 климаттык алкак бар. Силер билесиңер, балдар, эң бийик чокусу бул Жомолуңба чокусу болуп эсептелинет. 8848 метр. Ал эми эң жапыс жери болсо Өөлүк деңизи, бул -402 метрге чейин жетет. Эң мундуу жери Черепунжи. Эң кургак жери болсо Хайл шаарынын Араб жарым аралы болуп эсептелинет экен. Эң суук жери Оймякон, -72 градус Цельсияга барабар. Ал эми эң ысык жери болсо, балдар, Иран бөксөтүосунда +53 градус Цельсияга чейин жетет экен. Бөлүнүшү, балдар, Евразия материгинин биз бөлүнүшүн билип алышыбыз керек. Биринчиден, Урал тоосу, Эмба дарыясы, Каспий деңизи, Кума-Манч ойдуңу, Азов деңизи, Кара деңиз жана Жер ортолук деңизи. Силер көрүп турган картада, балдар, биз жогоруда сөз кылгандай, жалпы Евразия материги 54 миллион километр квадратты түзсө, кургактыктын 1/3 бөлүгүн ээлейт. Демек, мунун 10 миллион километр квадрат аянты Европа бөлүгүнө тиешелүү. Ал эми калган 44 миллион километр квадраты Азияга туура келет экен. Мынакей, балдар, мен бөлүп койдум. Европа 10 миллион километр квадрат болсо, ал эми Азия 44 миллион километр аянтты ээлейт экен. Эми, балдар, жайгашкан ордо башталгыч меридиан. Мен сиздерге стрелка менен көрсөтүп атам. Андан кийин экватор менен байланышы жана тропик. Сиздер картага белгилеп алсаңыздар болот. Дайыма биз муну жүргүзүп келебиз карталарда, контур карталарда. Башка материктегидей эле четки тумшуктарындагы белгилеп алабыз. Түндүгүнөн Челюскин, түштүгүнөн Пиай, чыгышынан Дежнев жана батышынан Рокка. Демек, балдар, биз контур картага четки тумшуктарын белгилеп алдык. Ээлеген аралыкты түндүктөн түштүктү көздөй 8547 километр квадрат. Ал эми батыштан чыгышка болсо
узундугу боюнча 9207 километрди түзөт экен. Силерге маалым болгондой, Түндүк Муз океаны, Тынч океан жана түштүгүнөн Индия океаны жана батышынан Атлантика океаны менен чуулганат. Демек балдар, геономенклатурасын билип алалы. Биз четки точкаларын Челюскин, Дежнев, Рокка, Пиай. Ал эми жарым аралдар болсо Таймыр, Кольский, Скандинав, Чукот, Индостан, Индокитай, Корея. Ал эми деңиздер болсо Баренц, Балтика, Түндүк Араб, Япон, жер ортолук. Ал эми булуңдары болсо Финский, Перс, Ботни. Кысыктары болсо Босфор, Малак, Берин, Гибралтар. Ал эми аралдар болсо Жаңы жер, Новосибирский, Шри-Ланка, Филиппинский, Чоң зонд. Демек балдар, биз геономенклатурасын билип алдык дагы. Эми биз баарыбыз эс алып ушул Евразия материгинин саякатка чыгабыз балдар. Саякатка бизге эң керектүү биринчи курал контур карта болуп эсептелинет. Биз карта менен эч кандай жол таба албайбыз. Андыктан баарыбыз контур картаны колго алып, көрүп турган кайыкка баарыбыз батышып отурабыз дагы. Мен рулду башкарам. Силер болсо кайсыл жерге жеткенибизди жазып турасыңар. Ал жердин географиялык абалын аныктап турасыңар балдар. Мен силерге багыт гана берип турам. Ал эми кайсыл арал, кайсыл деңизге жеткенибизди силер өзүңөр контур картага түшүрүп, иштеген ишиңерди мага WhatsApp аркылуу кетирип турасыңар. Анда эмесе биз саякатка жөнөдүк балдар. Саякатка жөнөш үчүн биз эмнелерди алышыбыз керек? Өзүңөргө керектүү шаймандарды толук камсыздап, экскурсияга даяр болобуз. Анда эмесе кеттик балдар. Биз биринчи эле токтогон жерибиз жарым аралга токтодук. Кайсыл жарым арал экенин өзүңөр картаңарга белгилеп жазып турасыңар. Картаны толтурууда да өзүнчө эрежебиз бар. Балдар, эрежени толук сактап жазып отурабыз. Деңизге келип токтодук балдар. Күн ысык болгондуктан деңизге түшүп алышыбыз керек. Деңизге сууга түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө биз тамактанышыбыз керек балдар. Жарым аралга жеттик, биз тамактанып алалык. Чыгышты көздөй бет алдык балдар. Деңизге келдик. Кысыкка келип токтодук балдар. Кайсы кысык экенин силер жазып атасыңар. Жарым аралга келип токтодук балдар. Кайрадан деңизге келдик. Аралга келип токтодук. Деңизге келдик кайрадан. Аралга келдик балдар. Биз жогоруда айтпадыкпы, жаратылыш зоналарынын баардыгы кездешет деп. Бул жерде жаныбарлар, жапайы жаныбарлар, кандай өсүмдүктүн түрлөрү бар экенин өзүңөр ойлонуп, баамдап, анализ кылып отурасыңар. Жарым аралга келдик балдар. Деңизге келдик. Жарым аралда басып өттүк. Анан силер билген Африка материгинен бөлүп турган каналга келип жеттик. Кайрадан биз кысыкка келип токтодук. Аралга келдик. Демек балдар, биз өзүбүздүн чегибизге келип жеттик дагы токтодук. Демек балдар, баарыбыз контур картага жазып болгон соң, силерге бир аз эс алыш үчүн мээге чабуул жасайм. Силер болгонун жоопторун гана жазып отурасыңар. Кроссворд толтурабыз. Биринчи суроо: Түндүк Америка менен Азияны бөлүп турган кысык эмне деп аталат балдар? Биз бул жерди басып өттүк. Евразиянын чыгышындагы эң четки тумшук. Евразия материгиндеги аянты чоң, эң чоң өлкө кайсы болуп эсептелинет? Евразиянын түндүгүндөгү жарым аралды биз басып өттүк. Ал жерде дагы Евразия материгинин чыгыш бөлүгү эмне деп аталат? Ал эми Евразия материгинин батышындагы жайгашкан аралды биз кандай атап ал жерде болдук? Ал эми 7-сурообуз болсо балдар, Евразия материгинин чыгышында жайгашкан деңиз кайсыл деңиз экенин силер жазып болсоңор керек. Анда мен силерге ишенем балдар. Жазган жоопторуңарды WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Кайра кроссворддун жоопторун көрсөтөм балдар. Беринг,
азаматсыңар балдар. Дежнев, 3-чү Россия, 4-чү Таймыр, 5-чи Азия, 6-чы Британ, 7-чиси Япон. Азаматсыңар балдар. Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта саякатка чыктык. Евразия материгинин физгеографиялык абалын аныктап алдык. Чулгаган жерлердин булуң буйткаларын баардыгын анализдеп контур картага толтуруп алдык. Эми силерге үйгө тапшырма балдар. Мен жогоруда көрсөткөндөй Евразия материгинде 4 океан жайгашкан. Ошол океандагы арал, жарым арал, булуң жана деңиздерди таблица түзүп келесиңер. Мен түзүп койдум. Ушул таблицаны Тынч океан, Атлантика, Индия океан, Түндүк муз океан аралдарды кайсыл жерде жайгашкан? Арал, мисалы үчүн, жаңы жерде. Мына ушундай кылып, биз басып өткөн, саякат кылган баардык булуңдарды, деңиздерди, жарым аралдардын баардыгын силер контур картага түшүрүп, WhatsApp аркылуу кетиресиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң ыраазычылык билдирем балдар. Азаматсыңар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.